Сабагыбыздын темасы окшоштуктар, башкатында аналогия. Окшоштуктар окуучунун логикасын өнүктүрүүдө өтө чоң роль ойнойт. Бул абдан кылдаттыкты, салыштырууну, окшоштуруп анализдөөнү талап кылат. Ар тараптуу сөз түркүмдөр боюнча, жалпылык боюнча, синонимдик боюнча, антоним боюнча, мезгилдик, аралык, аткарган кызматы боюнча окшоштуктар болушу мүмкүн. Мисалдарды келтиребиз. Мисалы, буудай эгин. Буудай эгин. Бул жерде бул жалпылык кетип атат. Жалпы эгинден буудай чыгат, же болбосо буудайды эксек жалпы эгинге айланат экен. Ошондуктан бул жерде жалпылык кетип атат. Жалпылык. Ушуга окшош варианттарды издеп көрөбүз азыр. Мисалы үчүн А вариантында капуста, жашылча. Андан кийин Б вариантында мөмө, жемиш. В вариантын карайбыз. Алча, мөмө, жемиш, же болбосо мөмө, дагы эле мөмө, алча. Г вариантында, же ушул 3 вариантка токтолуп көрөлүк. Демек, буудай эгин жалпылык кетип атат. Карап көрөлүк. Капуста, жашылча. Демек, эгин, буудай эгиндин бир түрү болгон болсо, бул жерде капуста, жашылчанын бир түрү. Эми Б вариантында мөмө, жемиш. Анан мөмө, алча болуп атат. Бул жерде карайбыз. Демек, көптүк түрүндө бул жерде жалпылыгы эгин экинчиде туруп атат. А вариантында жашылча ошондой туруп атат. Жашылча, капуста. А Б вариантына келсек, мөмө, жемиш болуп калды. Мөмө, экөө жемиш, экөө бир вариантта. Ал эми Б вариантында мөмө, алча болгондо, бул жерде мөмөсү көптүктө туруп атат да, алча жекеликте туруп атат. Ошондуктан биз бул жерден туура жооп катарында мынакей А вариантын алсак болот. А вариантын, анткени жашылча, капустадагы жашылчанын бир түрү болду. Эми жаз анан март. Бул А дегенде буга анализ жүргүзүп алсак, жаз, март. Бул мезгилдик. Окшоштук болуп атат. Мезгилдин башталышы деп коелук. Мезгилдик. Мисалы үчүн мезгилдик. Эми ушуларга варианттарды келтиребиз. Демек, жаз айы март айынан башталат. Жаз айы марттан мезгилдик башталат десек, мезгилдик деп койдук. Варианттарды жазып көрөлүк эми азыр. А вариантында май. Анан ай деген вариантты жазып көрөлүк. Б вариантында секунд. Анан мүнөт. Андан кийин В вариантын карап көрөбүз. В вариантында кыш. Анан жай. Г вариантында май. Анан июль. Эми анализдейбиз. Жаз, март мезгилдик болуп атат, мезгилди билдирип атат. Бул жерде жаз март айынан башталат. Жаздан кийин дароо эле марттан келди да. Андан кийин А вариантын май, анан кийин бул ай болуп атат. Экөөндө окшоштук болбой турат. Бул май, бул айдын бир түрү болуп атат. Б секунд, анан мүнөт. Всы кыш, анан жай. Гсы май, июль. Демек, бул жерде туура жооп Б болду. Б деп белгилейбиз. Анткени секундтан кийин мүнөт келет. Удалашып кетип атат да, мезгилдик удалашып кетип атат. Ал эми бул жерде май айдын эле бир түрү болуп калды. Кыштан кийин жаз эмес, жай болуп калды. Майдан кийин июнь эмес, июль болуп калды. Ошондуктан туура жооп Б варианты болду. Үчүнчү тестке келебиз.
бейшемби, жума. Бул деле мына ошондой удаалаштык кетип атат. Бейшемби, жумада, бейшембиден кийин жума келип атат. А вариантын карап көрөбүз. А вариантын бүгүн, анан эртең деп коелук. Эртең. Б вариантын карайлык. Б вариантында кыш, мисалы үчүн болуптур күз, анан жаз деп коелук. Жаз. В вариантын карайбыз. В вариантын. Жаз, анан жай деп коелук бул жерден дагы. Жай. Ал эми Г вариантын карайлык. Май, же болбосо март делик, май бар экен. Март. Июнь. Демек карайбыз, бул жерде бейшемби, жума дегенде бул жерге биз удаалаштык деп жазып коелучу. Удаалаштык, окшоштук болуп атат. Удаалаштык. Демек карайбыз. Бейшембиден кийин жума болду, удаалаштык болду. Бүгүндөн кийин эртең келет. Бирок күздөн кийин жаз, жаздан кийин жай, анан Гсы март, июнь болуп атат. Туура жолу кайсы? Бүгүн эртең окшошуп турат. Бирок биз ушул жерден күздөн кийин жаз, кыш келиш керек болчу, туура эмес. В вариантын карайбыз. Жаз, жаздан кийин жай келип атат. Марттан кийин, март, апрель жок, дароо июнь болуп калды. Март, апрель, май жок да, өзгө. Демек булар туура эмес болот да. Бул жерден биз жаздан кийин жай келген В вариантын туура деп эсептейбиз. Эми карайбыз, бул жерден салыштыралык. Бүгүн эртең экөө окшошуп турат. Бирок бир гана өзгөчөлүгү, айырмачылыгы, бейшемби, жума сөз түркүмдөрү боюнча зататооч. Бул экөө зататооч деп коелук, биринчи зататооч. Жаз, жай дагы зататооч. Ал эми бүгүн эртең деген бул тактооч болуп калды. Демек мына ушундай кичинекей гана жерден айырмачылык болуп калышы мүмкүн экен. Бүгүндөн кийин эртең келет. Демек бүгүн эртең болуп аткандан кийин бирок окшош болуп турат. Бирок бул сөз түркүм боюнча тактооч, бул сөз түркүм боюнча зататооч. Негизги берилиш зататооч болгондуктан, демек В вариантын туура деп эсептейбиз. Төртүнчү тести сүйүнүү, анан кубануу. Сүйүнүү, кубануу. Демек бул жерде негизги берилген негизги бөлүктө өзгөчө көңүл бөлүп койчу нерсе бул жерде кыймылдатоочтун мүчөлөрү болуп атат. Экөө тең бул кыймылдатооч мүчөлөрүнөн бир кыймылдатоочтун мүчөлөрү деп коелук, ошого басым жасап коелук. Кыймылдатооч, басым жасайбыз. Андан сырткары сезимди билдирип атат. Сезимди билдирет деп коелу. Билдирет. Кыскартып эле. Эми варианттарга токтолобуз. А вариантында ырдоо, бийлөө. Ырдоо, бийлөө. Окшош болуп калды. Экөө тең кыймылдатоочтун мүчөлөрү окшош болуп турат. Б вариантына токтолуп көрөлүк эми. Б вариантына. Толкундануу. Толкундоо деп кыскараак жазалычы. Толкундоо, анан сыймыктануу. Сыймыктануу. Анан В вариантын жазып коелук. В вариантын башкача чуркоо. Басуу. Чуркоо, басуу. Бул жерде эле кыймылдатоочтун мүчөлөрү болуп атат, мынакей. Бул жерде эле кыймылдатоочтун мүчөлөрү болуп атат. Эми ушул жерден кайсынысы туура болушу мүмкүн? Ырдоо, бийлөө, сүйүнүү, кубануу окшоп туруп атат. Үчөө тең оп-окшош. Бирок бир гана айырмачылык, мен ол жерде бекер жазган жокмун балдар. Сүйүнүү, кубануу деген бул ички сезимди билдирип атат.
ырдоо бийлөө кыйын аракетти билдирип атат, чуркоо басуу кыйын аракетти билдирип атат. Ал эми толкундоо, сыймыктануу деген сезимди билдирип атат. Ошондуктан мен бул жерде сезимди деп жазып койдум. Ал эми тесттерде негизинен мындай удаалаштык же болбосо мезгилдик, жалпылык сезимди билдирүү дегендер жазылбайт. Ошондуктан бул жерде мен атайын сезимди билдиргендиктен силерге оңойлук болсун үчүн толкундоо, сыймыктануу дегенге басым жасадым. Бешинчи. Төө, чычкан. Бул антонимдик. Башка айтканда бул карама каршылык, окшоштук болду. Мисалы үчүн варианттарын карайбыз. А варианты. Пил, кумурска. Б варианты. Ат, уй. В варианты. Ит, мышык. Ал эми Г варианты болсо тоок, өрдөк. Демек, бул жерде антонимдик болгондон кийин төө өтө чоң, чычкан кичинекей, пил өтө чоң, кумурска кичинекей. Ошондуктан бул жерде туура жообу А варианты болду. Окшоштарды биз кийинки сабакта улантабыз.